Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогика факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнүн 3-курсунун студенти Сатыбалдиева Ирода, ФОКБ 118 тайпасы. Анда эмесе бизге бөлүнүп берген илимий стиль аттуу темага көңүл бурсак. Илимдин жана техниканын тармактарынын өзгөчөлүгүнө ылайык атайын терминдер менен жазылган эмгектердин тили илимий стиль деп аталат. Илимий стилге ачыктык, тактык, тууралык, далилдүүлүк мүнөздүү. Адатта анда тилдик каражаттар, илимий терминдер орун алат. Сүйлөмдөр жайынча баяндалып, сүйлөмдүн ээси көп учурда колдонулбайт. Илимий стиль илим изилдөө мекемелеринде, окуу жайларында, орто мектептерде, илим менен алектенген бардык чөйрөлөрдө кеңири колдонулат. Илимий стилдеги материалдарга төмөндөгүлөр кирет: илим менен техника тармагында жазылган монографиялар, илимий популярдуу справочниктер, энциклопедиялар, окуу китептери, методикалык колдонмолор, рефераттар, докладдар, газетага жарыяланган илимий макалалар жана диссертациялык эмгектер кирет. Илимий стилдин өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр. Биринчиси — тактык. Илимий стилдеги терминдер так, түшүнүктүү, кыска келет. Экинчиси — логикалуулук. Аныктама, түшүнүк, теориялык жоолор өз табиятына жакын, ырааттуу, системалуу чагылдырылат. Үчүнчүсү — объективдүүлүк. Тигил же бул көйгөйдүн чындыкка ылайык келерин ишенимдүү далилдерге таянуу менен аныктоосу. Мында окумуштуулардын ойлору цитата түрүндө алынат. Төртүнчүсү — жалпылангандык. Турмуштун жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрүн, түшүнүктөрүн аныктоо. Бул максатта абстрактуулукту туюндурган тил каражаттары колдонулат. Илимий стиль адабий тилдин өзгөчө стили катары оозеки жана жазма формаларга ээ. Адатта ар кандай илимий текст жазуу түрүндө даярдалат. Бирок пикир алмашуунун чөйрөсүнө ылайык ал көпчүлүк учурда оозеки түрүндө аткарылуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ болот. Ушуну менен биз сабакты аяктайлы. Саламатта калыңыздар жана сак саламатта болуңуздар.